Саламатсыздарбы, Эркин Тогестин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин редакциянын маектөрүндө бүгүн конокто Кыргызстандагы насыя алуучулар коомдук бирикмесинин төрагасы Канат Иманов жана төраган жардамчысы Жанар Чоноров мырзалар болмокчу. Насыя алуучулардын, Кыргызстанда кредит алуучулардын жана ипотека алуучулардын көйгөйлөрү менен бүгүнкү маекте таанышабыз. Саламатсыздарбы, Жанар мырза, Канат мырза, куш келипсиздер редакцияга. Коомдук бирикмеңиздер жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер биздин көрүүчүлөргө. Насыя алуучулардын коомдук бирикмеси качан, кантип түзүлдү, максаты кандай эле? Биздин ошо насыя алуучулар коомдук бирикмесинин түзүлгөн негизи ушу мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алган жарандардын суроосу менен, колдоосу менен ушул коомдук бирикмени түздүк. Мындан 1,5 жыл мурун түзүлгөн. Бул коомдук бирикме ушу мамлекеттин жана юстиция жагынан өзүнүн каттоосу менен өтүп бүт баары закондошулгон. Буюрса ошонун негизинде биз өзүбүздүн элибизге ошо мамлекеттик ипотекалык компаниядан алган насыя алган жарандардын укугун көйгөйүн көтөрүп, өзүбүзгө бир жеңилдиктерди көтөрүп чыгып атабыз. Ошонун негизинде 1,5 жыл мурунку жылдардан беркиге салыштырмалуу быйыл кичине жылыш бар. Өзүнүн талаптарыбызды баягы мурун экс-президентибиз Сооронбай Шариповичтин убагындагы айтылган биздин көйгөйлөрүбүз каралган эмес. Азыркы мына Садыр Нуркожоевич келгенден кийин, ушу бийликке келгенден кийин биздин үнүбүздү угуп, көйгөйүбүздү угуп, бизге ошо өзүнүн салымын кошуп, бир аз да болсо өзүнүн салымын кошуп жардам көрсөтүп атат. Биз ошо азыркы учурда ошо коомдук бирикменин түзүү максатыбызда биз ошо 3 талапты жогору жакта бийликке айтканбыз. Эң биринчи талабыбыз ошо бардык жарандарга бирдей кылып 4% менен берилүүсүн, мисалы үчүн жеке ишкер болобу, мамлекетте кызматкер болобу, ошонун баарыныкын бирдей кылып 4% менен берүүсүн талап кылганбыз. Экинчиден ошо пайыздарын да бирдей кылып түшүрүүсүн деп талап кылганбыз. Үчүнчү максатыбыз ушу иште ушу мамлекеттик ипотекалык компаниянын иш чарасын азыркы учурда эки тарап башкарып атат да. Банк да башкарып атат, ГИК дагы. Ошону биз бир эле тараптан башкаруусун талап кылганбыз. Же банк, же ГИК башкарсын деп. Анан биздин оюбузча ошо үчүнчү талабыбыз ошо ишке ашпай атканына бир аз биз күмөн болуп турабыз. Эмне себептен ошо ишкана мына буга чейинки 4% дегенибиз Кудайга шүгүр иш болуп атат. Бардык жарандарга берилип атат. Анан ошо үчүнчү талабыбыз ишке ашпай атат. Ошо же банк башкарсын, же ГИК башкарсын деп атабыз да. Себеби анткени ушу биз жарандар эки ишканага тең ошойгон пайызды төлөп атабыз. Мисалы үчүн ГИКке өзүнчө пайыз төлөп атабыз, банкка да өзүнчө пайыз төлөп атабыз да. Ошону мисалы үчүн ГИК өзү эле алып кетсе болмок. Анткени ГИК өзү мамлекеттик компания болгондон кийин ГИК банкты банксыз эле алып кетсе болот эле. Анан мен бул жерде биздин да түшүнбөй жатабыз, түшүнүп атабыз, бирок ошо эмне себептен ушундай кармалып атканы белгисиз болуп атат. Бирок биз дагы калбайбыз, талап кыла беребиз. Ошол сиз айтып атпайсызбы, акыркы убакта ушул ипотекалык насыя алуучулардын пайыздык чендери төмөндөтүлдү да 4% депчи. Ушул ишке ашып атабы? Сиздер кандай төлөп атасыздар? Ооба, башында 2015, 2016, 2020 жылдарга чейин алган ошо башында биринчи этапта ошо берилген пайыздар 14% менен берилген жарандарга. Азыркы учурда 2021-2026 жылкы менин үйүм программасы менен жарандар алып атат, 4% менен алып атышат. Бул менен ошо биз ушуга чейин баягы 14% көптүгүн өкмөткө дагы, президентке дагы, ошол кездеги президентке дагы өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып 3-4 сапар тынчтык митингдерди уюштуруп, анан өзүбүздүн көйгөйүбүздү айткандан кийин азыркы бийликте отурган биздин жарандарыбыз биздин көйгөйүбүздү көрүп, ошо чындыгында баягы карапайым элдин кыйналып атканын көрүп 4% менен 25 жылга беришти. Азыркы учурда так санын билбейбиз, канча жаран ушу 25 жылга жаран алганын.
бирок угушка караганда бир 1000ден ашык жаран алганыбызга биздин бир аз да болсо маалыматыбыз. Ошондо азыркы алгандар андан мурда алып жүргөндөрдүн дагы пайыздык чендери баары кыскартылдыбы же андай болгон жокпу? Мурунку 2021-2025 жылга чейин 2020-25 жылга чейинкиси 2015-2020 жылга чейин алган жарандардыкы акырындык менен этап менен 2%дан түшүп атат. Например, мен башында 2017 жылы 10% менен алганмын өзүм. Ошол баягы биздин талап менен биздин колдообуз менен ошол бириккен колдоосу менен пайыздар түшкөндөн кийин азыркы учурда 6% менен төлөп атат. Жакшы. Коомдук бирикмеде канча мүчө бар? Мындай катталганы боюнча 1,5 жаран, 2000дей жаран бар. Дагы мынакей ошо мамлекеттик ипотекалык компаниядан алган жарандардын баары тең бизде Telegram группабыз бар. Ошол группада азыр 6000 жарандын списогу бар да. Ушул ипотека алса болот бекен негизи? Мындай чочулагандар бар да? Негизи баягы мен деле башында алып атканда баягы чындыгында өзүмдүн жакын санаалаштарым баары эле каршы болгон. 15 жылда ким эмне болуп кетет экен, кичине кое турбайсың деген ойлоруну айтышкан, бирок мен тобокелчикке салып алдым, Кудайга шүгүр. Алып, бирок аракет кылса, Кудай өзүнүн рызкысын берет экен, шүгүр. Жанар мырза, сиз ушул ипотекалык кредит алган жарандардын көйгөйлөрүн изилдеп жүрөт экенсиз. Негизги көйгөйлөрү эмне экен? 2015-2020 жылдары мамлекеттин программасы ишке кирип, ушул биздин жарандар үчүн анын ичинде мамлекеттик мекемеде иштеген кызматкерлерге арзан турак жай үй берүү боюнча демилге башталган. Ошол убакта өкмөт башчылар программаны иштеп чыгып, жакшы иштер башталган. Албетте бул иш ошондон бери уланып келатат, бирок ар бир иште жакшы да жагы болот экен, жетишпеген жагы да болот экен да, маселе жагы. Эми мындай жагынан карап отурганда, мамлекеттик мекемеде иштеген кызматкерлердин азыркы убакта айлык маянасы ошо ипотека алууга мындай жетишсиз болуп калып атат да. Бул боюнча көп жарандарыбыз, мамлекеттик кызматкерлер үй ала албай ушундай маселелер менен келип атат. Ушул эле көйгөйдү ушул уланып келатат, ошонун негизинде иштер жүрүп келатат. Анан мына жакынкы арада 2000 менин үйүм деген программа кабыл алынды. Анын негизинде 25 жылга чейин чоюлуп, өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы бул боюнча тийиштүү мекемелерге тапшырма берип иштер жүрүп келип атат. Ошонун негизинде дагы бирок бүгүнкү күндө аябай көйгөйлөр бар. Мына бүгүнкү күндө 6000ге жакын жараныбыз үйлүү болушту. Бул негизи жакшы иш. Анан азыркы убакта бир 12000дей жараныбыз ушу үй ала албай келишет да. Биринчи ошо себеби айлык маянасы жетпей калат. Банкка барып эле айлык маяназын көргөзөт. Ошону көргөзгөндө баягы 25 жылга чачып келгенде такыр жетпей калган убактар көп болуп, көп жарандарыбыз үй ала албай келип атат. Ошол канча айлык маяна канча болсо жетет экен? Эми азыркы убакта бир бөлмөлүү үй алыш үчүн $30,000 тегерегинде да бул. Жылга бөлгөндө бир айгабы? Жок, үйдүн баазы ошондой болот. Анан жылга бөлгөндө 12,000 сом, 15,000 сом тегерегинде болуп атат. Айына 15,000 сом айлык алган жаран ипотекалык ошо насыя алса болот, э? Мен ушул жерне кошумчалап кетейин, сөзгө ыраазы кечиресиз. Ушул жагынан кошумчалаганда, эгерде үйдө аялы же күйөөсү экөө тең иштеген болсо, анан биздин ошо банктын системасында бир аз туура эмес. Анткени баласына 5000, мисалы үчүн бир үй бүлөдө 5 бала болсо, ар бир баласына 5000ден чыгарып салып атат да. Анан ошондуктан биздин жарандан көбүнчөсү кыйналып атат. Керектөөлөрүнө 5000ден чыгарып. Керектөөлөрүнө чыгарып салып атат. Биздин Кыргызстанда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мисалы үчүн бир жолдошунуку айлыгы бир 40,000 болуш керек, же жубайыныкы бир 30,000 болуш керек да. Ошондо азыркы программа кичине мындай төп келет экен да. Бирок азыркы айткан программасына баягы бир аз да болсо да ушул жеңилдик кылып берсе, жеңилдик кылып берсе деген оюбуз бар да. Дагы жеңилдик кылса, анткени банктын жана талаптарында кичине бир аз кылып баягы жеңилдетип берсе деген оюбуз бар да. Бизде деген кагаз, документ чогултуу деген дагы чоң көйгөй болуш керек, Жанар мырза.
Канча документ чогултуш керек ал? Боюнча азыр мамлекеттик ипотека компания бир нече иштер жасап өттү. Бул дагы жарандар үчүн аябай жеңилдик. Өзүңүздөр билесиздер, санариптештирүү жылы болуп 2019 жылдары жарыяланган. Ошонун негизинде программалар кабыл алынып, ошонун негизинде мамлекеттик ипотекалык компания жеке кабинетин алып өткөндө. Азыр ошонун негизинде бир топ эле жеңилдиктер болду. Электрондук түрдө очередке туруп, анан катарга туруп, ошонун негизинде үй алышып атат. Бул жагы жакшы болуп калды. Бизде негизи эле Кыргызстанда ошол финансылык сабаттуулук канча жоюлган эмес деп эсептейм да. Мен өзүм жеке көз карашым журналист катары. Мисал үчүн насыя алуучулардын коомдук бирикмеси деп айтылат экен. Сиздер жалпы насыя алуучулар деп айтып атасыздар да. Бизде насыя алгандар көп, кредит алгандар көп. Микрокредит алгандар, чоң кредиттерди алгандар, баарыбыз эле бирден кредитибиз бар болуш керек. Бирок мисал үчүн кредит алып атканда үйүн койгондор бар кредитке. Ушул кишилер кредиттин 50%-ын төлөп бүткөндөн кийин күрөөнү алмаштырууга укугу бар да. Бизде ушундай мыйзам боюнча ушундай экен да. Улуттук банк, башка банктар келишимдерде жана башка ушул финансылык сабаттуулукту жоюп, элге ушуну эч качан жеткиришпейт. Күрөөдү алмаштырса болорун, анан эле бир 80%-ын төлөгөндөн кредиттин төлөй албай калса үйүн алдырып жиберишип, ушундай бир маселелер жаралып калып атат да. Ушуна финансылык сабаттуулукту жоюу боюнча дагы иштерди аткарып атасыздарбы? Ар бир, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда чындыгында банктар көп. Ошол банктан биздин жарандар өзүнө тиешелүү кредиттерди алгандан кийин, насыяны алгандан кийин, ушул банкта отурган адистер ушул сиз айтып өткөн программаны ушу биздин жарандарга өздөрү жеткизбейт да. Мүмкүн жашырышат. Жашырат. Анткени сиз айтмакчы мынакей 80% төлөгөндөн ар жакта 20% калган күндө дагы ошондо дагы үйүн алдырган жарандар өтө эле көп. Биздин насыя алуучуларда дагы ушундай бир жараныбыз дагы ушу үйүн аз жерден алдырам дегенден кийин ушу биздин коомдук бирикменин күчү менен, элдин күчү менен ал үйүн кайра өзүнө алып калды, соттун чечими менен алып калды да. Анткени ушу банкта көп сырларды жашырышат экен. Анан баягы эле чындыгында пайыз өтө көп болгондон кийин жылдын акырына чейин туруп алышат дагы. Ушу кандайдыр бир 50%-ин төлөгөндөн кийин ушу жаранга чакырып туруп, сен мына 50%-ин төлөдүң, эми мында келип туруп күрөөндү алмаштырсаң болот, сага мына биз жеңилдик кылып атабыз деп бир жеңилдик бербейт экен да. Ошону ушу финанс жакта отурган биздин министрлер бир көзөмөлгө алып койсо деп сунушубуз бар да. Мамлекеттик ошол ипотека алгандардын арасынан кайсыл кесиптин өкүлдөрү көбүрөөк? Мугалимдерби, дарыгерлерби? Чындыгында алсак көбүнчөсү мугалимдер. Экинчи ошол эле ошол мугалимдерге санаалаш, катарлаш келет, сан жагынан деле туура келген медиктер. Анан ушу чындыгында мугалимдердин көйгөйү өтө эле көп, аябай көп. Анткени башка мисалы үчүн күч органында иштегендер насыя ушу гос мамлекет ипотекалык жагынан аз. Анткени милиция жана орган жагында иштегендердики өзлөрүнүн ошо ипотекасы бар экен, алар ошол жактан алышат. Мында чындыгында бизде ушу коомдук бирикмеде көбүнчөсү медик менен мугалимдер. Менде дагы бир суроо бар да, келишимдерде мисалы үчүн ооруп калса же ошол ипотека алган жаран каза болуп калса, ошо мындай жеңилдиктер кандай каралган, келишимдер кандай түзүлгөн? Албетте бул эң негизги көйгөй. Мындай нерселер болуп турат. Бул боюнча ипотека алуу боюнча мыйзамыбыз бар. Мыйзамда дагы бул мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Муну албетте азыркы жогорку кеңеш дагы бекитип буйруса келсе, бул маселени киргизип законго киргизиш керек. Албетте ар кандай ситуациялар болот. Анда ошол убакта ипотека алган жарандарга 6 айга же 3 айга бир жеңилдиктерди берсе, каникул бериш керек, эс алып бериш керек. Бул боюнча да биз бирикме иш алып барабыз. Бул боюнча да тийиштүү органдарга буйруса кат менен. Негизи бизде барбы? Каникул канча айга берилет? Мисалы үчүн ооруп калса, катуу ооруп калса. Эгерде ушул боюнча бизге өткөндө бир жаран кайрылып, ушундай мен ооруп калдым деп кайрылганда, ошол ГИКтин адистери ага 1 айга уруксат берген экен. 1 айга уруксат берип,
бир айда ал жаран балким бутуна туруп кеттиби же ары карап кетти аны белгисиз. Ошо бир ай берип койгон бул өтө эле бул бизге өкүнүчтүү. Анткени ал жаран бир айдан кийин сразу эле баягы жатып туруп эле оорусунан туруп эле сразу эле баягы акча таба албайт да. Ал жагын эсептешкен жок бул. Анан ошондуктан Жанар мырза айткандай бир 6 айга убакыт берсе, ошону жеңилдик менен дагы кылып баягы үстүнө пайыздын үстүнө пайыз коштурбай кыскартып берсе жеңилдикти. Ошол пайыз коштулабы? Мисалы үчүн былтыркы пандемия маалында ушундай система болду да. Анткени Абылгазиевдин токтомуна пайызын биринчи ошо ар бир банк пайызын төлөтүп алат дагы основной суммасына калган 32-жылга чейин чачырап салды дагы кайра үстүнө пайыз төлөтүп турат атышты. Муну карапайым эл жана жогоруда мен айтып өткөм финанс жактан ошо экономика жагынан кредит алып аткан жарандардын катсагаты бир аз болгондо биздики баягы ошо кредит алып атканда бекер бергенде сүйүнүп эле алып эле анан кийин ушуну кыйналып аткан жарандарыбыз көп да. Анан ушул жагын ушу банктагы отурган адистерге түшүндүрүп, мына мындай болот, эртеңки күндө тигиндей болот деп ушулардын баарын түшүндүрүп туруп, анан кардардын колун койдурса деген ойубузду айтмакпыз да. Анан опа бергел деп туруп колун койдура салат да эртеңки күнү жаран ошондо кыйналып калат. Ооба, каза болуп калса кандай болот? Каза болуп калса, жаран эгерде насыя алган жаран каза болуп калса, анан өзүнүн нураскоруна калат экен. Эгерде нураскор төлөлбөй калса, анда үйүн алдырып жиберет. Канча жыл төлөсө дагы? Мисалы үчүн 10 жыл төлөсө дагы, 5 жылы калса алдырып жибереби? Алдырып жиберет экен. Бирок эми ал жагынан дагы булар эми кандайдыр бир иш аракеттер жасап көрүшөт. Бирок көбүнчөсү булар өздөрүнүн айтканы боюнча алдырасыңар деген ою бар. Анткени баягы адамды коркуткан баягы коркутушат да. Сен өлбө, карадан кутулмайсың деген сөз аракет айтышат да. Анан ошон үчүн баягы эми кырсык аргандай келет да, айттырбай келет. Ошондон балким жаран эгер каза болуп калса, ал өлүп калса, ага дагы аны отдельно чакырып алып туруп анан сурайт. Эгерде ал жаран төлөлбөй кала турган болсо, эгер ал жарандын үйү 3 комнат болсо, ал жаранга деген мамлекет тарабынан 1 комната кылып өзүнүн акысын төлөөлгө кылып жардам бериши керек болчу. Бизде андай каралган эмес. 3 комнатты алдыбы, ошону төлөй албайсыңбы? Сага убакыт беребиз, убактында төлөөлбөй калсаң бүт үйүндү алдырасың деген сөз айтты. Ушундай аябай көп маселелер бар. Чындыгында көп маселелер бар. Бийлик көңүл бурат деп ойлойбуз. Жарандарга жардам берүүнүн жолдору чет өлкөнү изилдедим деп атасызбы? Ал жакта каникул канча берилет, канча пайыздар менен берилет ипотекалык? Пандемия учурунда Россия Федерациясын карап көрсөңүздөр, бар 6 айга чейин өзүнүн элине жардам берип, чечти 6 айга чейин каникул алышып, ошол убагында бир топ жеңилдиктер болду. Жакынкы мамлекеттерди алып карасак. Болду эми. Жанагы КПМга камчы ташып сөз токтоп калды. Сиздер кат түрүндө да кайрылат экенсиздер. Кайсыл ушул органдарга кайрылдыңыздар, бийлик өкүлдөрүнө кайрылдыңыздар? Биз ошо өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып, азыркы учурда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчык Кылышевичке дагы өзүбүздүн катыбызды жолдогондон кийин, ушу мен ойлойм, ушу буга чейинки ГИКте отурган Элвира Абжапарованын иш аракеттерин карап, анын өзүнүн ишин ошонун негизинде бошотулду деп ойлойбуз. Анткени биздин баягы сунушубузду ал биздин ошо Камчык Кылышевич түз карап, анан ошонун жыйынтыгы чыкты деп ойлойм. Анткени карапайым элди, конечно, бул жактан да Садыр Нуркожоевдун өзүнүн дагы өзүнүн көрсөтмөсү дагы бар. Анткени биз биринчи очередь ошол эле кат биз Садыр Нуркожоевичке дагы жана кабинет министрлеринин төрагасына дагы жөнөткөнбүз. Анан ошо мамлекет улуттук коопсуздуктун төрагасына дагы Камчык Кылышевичке дагы жолдогондон кийин анан ушул жыйынтык келип чыгып атат да. Жакшы. Сиздерге мындай колдоо башталыптыр, колдоо көрсөтүлө башталыптыр. Баштаптыр дегендей. Эми ушундан мен пайдаланып кетейин. Чындыгында биздин элдин көйгөйүбүздү ушуга чейинки бийликте отурган мына буга экс президенттерибиз дагы өтө мындай
маани берген эмес. Көз кырын эле салып койгон. Балким мен ойлойбуз, биз ойлойбуз, балким өзүнүн кызыкчылыгы болгондугу үчүн ушундай кылганбы. Бирок Кудайга шүгүр, азыр Садыр Нуркожоевич келгенден кийин ушу бийликке биздин Кыргыз элине президент болуп келгенден кийин биздин көйгөйүбүздү туура түшүнүп, өзү дагы азыр көрсөтмөсүн көрсөтүп, бизге жардам берип жатат. Биз дагы жакында жакшы үмүттөрүбүз бар. Мына президент Садыр Нуркожоевич жакшы эмелерди айтып келди. Бюджетке дагы ушу ипотека боюнча финансированияны жакшы акча салым кошобуз деп. Ошо биз жалпы үй алуучулар чоң үмүттө турат. Ушул жылы Кудай буйрса ишке ашат деген оюбуз бар. Жок дегенде бир 10 миңдей жараныбыз ушу 2022 жылы үйлүү болот деген ниетте барабыз. Карап жатабыз да. Рахмат сиздерге ушундай коомдук бирикме түзүп, биздин жарандардын көйгөйлөрүн ушул коомчулукка жеткизип, бийликке жеткирип, ортодо көпүрө сыяктуу эле коомдук бирикме экен. Мына жакында жаңы жылда келатат. Сиздерге эркин микрофон берейин. Эми урматтуу кыргыз элим, сиздерди биринчиден ошо коомдук бирикменин атынан жана биздин ошо найса алган жарандардын атынан баардык кыргыз элимди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, элибиз жерибиз тынч болуп, аман эсен бололук. Сиздерге дагы тең соолук, ийгилик каалаймын. Ишиңиздер алдыга жылып, асмара ачык, багытыңыздар түз болуп, мындан көп элге да кызматыңыздарды кылып, ден соолукта болуп жүрүңүздөр. Рахмат сиздерге. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди жакында келе жаткан 2022 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ушул жылыбыз, жаңы жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун, элибизде тынччылык болсун, баардык жакшылыктар болуп турсун. Ошо мына ипотека үй алабыз деп катарда турган биздин жарандарыбыз ушу 2022 жылы үйлүү болушуп, баардыгы бакубат жашоого жашашыңызды тилектешмин. Рахмат сиздерге дагы.